Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулман туугандар, урматтуу мекендаштар. Баарыңыздардын күндөрдүн ыйык султаны болгон жума күнүңүздөр кут болсун, окулган жума намаздары кабыл болсун. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, урматтуу мекендаштар. Бүгүнкү жума күнүн Аллах таалам Москва жергесиндеги ушундай центральный чоң мечитте насип эткен экен. Урматтуу мекендаштар, касиеттүү, кадырлуу кыргыз элим. Bir ayda 4 жума болот. 4 жумада, ар бир жумада 7 күндөн болсо, 7 күндүн bir күнү жума күнү болот. Мына ошол жума күндөрдүн эң ыйык султаны болгон жума күн. Мен сиздерге ыйык Алланын мээримдүү үйүнөн кайрылгым келип турат. Жок дегенде, урматтуу мекендештерим, ар бирибиз bir жумада bir жолу, бирок жума күнү. Жок дегенде bir инсандын жүзүнө жылмаюу тартуулаганы ниет кылайлы, аракет кылайлы. Жүрөктөн кандай ниет болгон болсо, Аллахтан кандай ниет менен, ак калыс ниет менен Аллахтан жалбарып суранган болсок, ошол ниетибизге жеткирет иншалла. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, мүмкүнчүлүк жок болгон болсо дагы, жок дегенде bir муктаж инсандын же бир жетим баланын башынан сылап, жүзүнө жылмаюу тартуулап, колубузда мүмкүнчүлүк болгон болсо, ар жума күнү бирден үй бүлөгө жакшылык тартуулайлы, мээримдүү пакеттер тартуулайлы, жакшы иштерди жасайлы, жакшылык менен жарышайлы. Ушундайды өзүбүзгө адат кылалы дейт элем, урматтуу мекендештер. Ансыз деле өмүр кыска, күндөр өтүп атат. Урматтуу мекендештер, Москвага болгон, Россияга болгон биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун бул сапары аябай өзгөчө сапар болду. Бул визити өзгөчө визит болду. Себеби кече Ростовто элибиз тосуп алып, ошол жума күнү келгенбиз. Мына бүгүн жума күнү Москвада болуп турабыз. Так бир жума болду. Өтө сонун иштер болду. Буюрса, элибиз тосуп алып, эл менен жолугушуп, өзгөчө бир жолугушуулар болду. Андан кийин Москвага келдик. Москвада сагынып келген мекендештерибиз менен сагыныштар таркады. Чоң жыйындар болду. Чоң жыйынга чейин узкий кругдагы 50 адам, 20 инсандар менен узкий кругдагы жолугушуулар күн санап болуп атты. Бүгүнкү күнгө чейин болуп атат. Шүгүрлөр болсун, бизди сыйлап, урматтап келип, жолугайын деп, жолугууга чакырып аткан, сый тартуулап аткан агаларыбызга Алла ыраазы болсун. Чындыгында чексиз арбыды күн санап, мына мен азыр жумадан чыгып, бүгүн бара турган жерибиз бир эмес, эки жер. Эки жерде агаларыбыз күтүп атат. Азыр ошол эки жерге барабыз. Сыйга чакырып атышат. Өчө күнү дагы ушундай сыйга чакырышып, ошонун катарында элдер менен дагы жолугушуп, ушул кайрымдуулук иштерин, Кыргызстандагы муктаж болгон мекендештерибиздин маселелерин дагы талкуулап жүрөбүз. Негизги келген сапарыбыз эл менен жолугуп, элге ыраазычылык билдирип, элдин дуасын алып, сый тартуулап, анан эл менен бир жакшы жүзмө-жүз баарлашайлы деген максат болгон. Албетте, Москваны эле эмес, Москвадагы мекендештерибизди сагындык. Мекендештерибиз менен жүзмө-жүз көрүшүп, баарлашканды сагындык. Мына ошол сагыныштар бир аз болсо дагы таркап, күн санап Кыргызстандан ала келген саламдарыбызды элибизге жеткирип, иншалла эртеңки күнү Москвада жүргөн, Россияда эмгектен жүргөн мекендештерибиздин саламын Ала тоого көтөрүп кетебиз иншалла. Албетте, кызматта жүргөн балдардан Алла ыраазы болсун, агаларыбыз, досторубуз, жакындарыбыз, жада калса мына энилерибиз тосуп алгандан баштап күндө жаныңда, жада калса кошо жаныңда эс алып, кошо жаныңда дем алып, кошо жаныңда момунду айтканда жардамчы болуп жүргөн ол Рустам, Ислам, Аллах ыраазы болсун иншалла. Өздөрү жаш болсо дагы элдин кызматына буга чейин дагы бир нече аалымдарга, бир нече устаздарга кызмат кылдыңар. Аллах ыраазы болсун. Анан бул мечиттен кичине жакыныраак келип койсок, бул мечитти мен аябай өзгөчө таң калып атам. Караңызчы, баш жагынан баштасак, биз азыр экинчи кабатта турат экенбиз. Экинчи кабат, астында дааратканасы бар. Люстранын кенендин чоңдугун караңыздар. Минбардын чоңдугун караңыздар иншалла. Өтө керемет. Сонун анан могул жайылган өзүнчө намаз окуган могул эмени караңыздарчы, бир аураны өзгөчө.
кадимки бейиш жаттанган бейиш бакчасы экен иншалла. Өтө керемет тазалыгы, аурасы чындыгында Аллахтын үйү мына ушундай керемет болот экен чындыгында. Анан эми бул жактагы мен жүрүңүздөр мечиттин ичиндеги биз азыр мынакей ушул мечиттин ичинде жүрөбүз. Мынакей караңыздарчы. Бул кадимки сырты корпусу көрүнүшү. Бүт ушу мечиттин таржымалы тарыхы караңыздар. Не деген керемет, Алланын үйү, Алланын берген үйү. Бул жакта мынакей ритуал хаджа. Мекке Кабанын бүт Меккедеги Кабанын ушул жердеги көрүнүшү экен, иншалла. Кабанын да бир четиндеги немеси. Бир четиндеги немеси. Машалла, ма кире бере турган жериндегисин эле. Мен ушуну азыр айта албай аттым эле, мынакей. Мынакей. Хаждар. Бул жакта болсо родной двери. Таш эстелик бар. Мечиттин немесидеги экен. Мечиттин астында. Жок, башка мечит экен бул. Бул башка экен. Неме жазып коет го, Бизде толук Акса мечит. Акса мечит. Эме кылбай эле коелу. Акса мечит. Меккедеги Акса мечит. Меккедеги, машалла. Мынакей. Мына бүт ушул Алланын, момундай айтканда, ачык толук айтканда, Алланын мээримдүү болгон үйлөрү. Алланын мээримдүү болгон баягындай үйлөрүн бүт чагылдырган экен бул жакта. Керемет. Өзгөчө керемет. Машалла, мынакей. Өзгөчө керемет. Илгери ушуну жазганда, илгери ушундай боек менен жазганда, китептердичи. Китеп болуп элекке чейин, Мына илгерикилер ошол кол менен жазылган баягы боектор менен жазылган да, Куран китепте ушинтип жазылган да баштачы. Иншалла, мынакей достор. Бүт чындыгында буларды Эң башында мына ушул. айтып бите албайсың. Машалла, мынакей. Мен сиздерге бир кыскача көргөзгүм келип калды. Көргөзгүм келди ушул нерсени. Мына керемет. Бүт эски китептер да. Куран китептери жазылган китеп. араб тилиндеги бул кайсы кылымдагы китептер болуш керек? Муну көрүп четинде. 1000-жылда. 2012-жылы жазылган экен. 90-жылдагы китептер. Мына достор, ушундай. Машалла. Куран китеп, караңызчы. Не деген китеп? Китептерден, белектерден эң кымбаты мына ушул Куран китеп. Ана ушундай достор, бул өзүнчө ушундай музей экен. Бул жакта биздин бир тууганыбыз калпагын кийип отурат го. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Уруксатпы? Бир кыскача. Эки суроо алсам. Бул жердесизби сиз? Кандай бул жерде? Бул жерде кызматыңыз бул жердеби? Жок, кызмат жок, жөн эле илим алып атканбыз. Илим алып атасызбы, машалла. Канчадан бери? Азыр алдым. Машалла. Жылыш болуп атабы, жакшыбы? Алхамдулилла. Машалла. Негизи бул жака биздин мекендештерибиз көп эле келишеби? Ооба, Көппү? Илим алгандар көппү? Ооба, жакшы. Анан бир нерсени кызыгып атам. Ушул биздин ол Алланын мээримдүү аябай чоң Москвадагы эң башкы үйүндө биздин мекендештерибиз азан айтып, же жума намазын окуп калган учурлар болобу? Жок, биякта өзүнүн көбүнчө татарлар, имамдар көп мечиттерде. Биздикилерге такыр азан айтканы Жок, билбейт экенмин негизи. Арабтарда тажвид кылып, мындай хатым кылгандар бар. Тажвидде эме. Анан биздикилер илим бергендер бар. Жакшы илимдүүлөр бар биякта. Биз эле мындай эле адамдан кандай мындай болгондо эми кесип ушул биздин медреседен бүтүп келген бир байкар Абдушукур деген. Ошодон илим алабыз биз жакында эле. Бул жакта алар сиздерге илим берет. Ооба. Илимин берет, Куранга жана. Сизден башка адалар дагы илим алышабы ушул Абдушукур Дамладан таксырдан? Машалла. Аллах разы болсун. Тынч болуңуздар. Ак кыргыздын калпагыдай бийикте болсун. Жылыштар жакшыбы? Шүгүр алхамдулилла.
устаздардай, аалымдардай, аалым болуп барыңыз, Кыргызстанга иншалла. Чубак устаздай, Абдышкүр устаздай, Максат Амбладай, Садбакас, Нематулла, мына ошондой устаздардай аалым болуп барыңыз, аалымдардай, иншалла. Жакшы ниет кылган болсок, Алланын меримдүү үйүнөн илим алган болсок, сөз жетебиз. Аракет кыла бериңиз. Кыргызстанга салам айтып коюңуз, биз Кыргызстандан келдик. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Аты жөнүңүздү? Санжар биздин атыбыз. Кайсыл жактан барасыз? Ысыккөл. Ысыккөл. Машалла. Тынч болуңуз, таксырым. Аман болуңуз, этият болуңуз, жакшы жүрүңүз. Ассаламу алейкум. Мына керемет достор, ушундай. Каерде көрсөң мекендештериңи, бир тууганыңы ак калпак кийген бир тууганын көрсөң чындыгында өзгөчө сүйүнөсүң. Толкунданасың. Ушундай керемет достор. Бул жакта илим алгандар да бар экен. О, илим алгандар отурушат. Машалла. Тынч болуңуздар достор, аман болуңуздар. Баарыңыздардын да бир жол жума намазыңыз кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.